Акылман казы. Кайсы бир жылдары бир жигит алыска сапарга жол жүргөнү жатып, коңшу чалга мен келгенче катып койгун деп аманат кылып 100 сом акчасын таштап кетет. Арадан бир топ жыл өтөт. Жигит сапардан кайтат. Баягы аманат калтырган акчасын чалдан сурайт. Чал каратып туруп: "Балам, жаңылып жатасың. Мен сенден бир тыйын алган эмесмин" деп акчасын бермек турсун таанып коет. Жигит айыл ичиндеги жакшы санаалаш кишилерине кеңешсе, казыга бар, казы алып берет деп кеңеш беришет. Ошентип казыга барып жигит болгон окуяны айтып берет. Эртеси чалды чакыртып: "Кана эме карыя, Кудайың төбөңдө турат. Чыныңды айт. Мына бу жигиттин акчасын алдың беле?" деп сурайт. "Туура айтасың, казы балам. Кудай өзү көрүп тургандыр. Жарым тыйын алган эмесмин. Сакалдуу башым менен кантип калпайтайын" деп карганып да жиберет чал. "Сен акча бергениңде көргөн күбөң барбы?" деп сурайт казы. "Жок, казым" деп жооп берет жигит. "Деги сен бул чалга акчаңды кайсы жерден бердиң эле? Мына бул жакта бир терек бар. Ошонун жанында туруп бергем. Эмесе ошол теректи суракка ээрчитип алып келгин" деди казы. "Урматтуу казы, теректи кантип ээрчитип келүүгө болот?" "Келет. Мына мобул мөөрдү ага көрсөтсөң келет. Баргын" деп казы жигитке мөөрүн берип терекке жиберет. Жигит катуу капа болуп сыртка чыкты. Кантип эле теректи алып келүүгө болсун? Ал эми чал: "Менин ишим оңунан чыкмак болду. Терек да казыга келчү беле. Күлкүңү келтирет" деп сүйүнүп отурду. Арадан жарым саат өткөндөн кийин казы чалдан: "Карыя, айтыңызчы, жанагы жигит терекке жетип калдыбы?" деп капысынан сурап калды. "Жок, али жете элек" деген чал токтолбостон жооп берди. Арадан бир саат өткөндөн кийин казы дагы сурады чалдан: "Эми жеттиби карыя?" "Жетип калды көрүнөт" деди чал, эч нерседен кабарсыз. Арадан дагы бир топ убакыт өткөндөн кийин казы үчүнчү жолу: "Жигит бери кайтып калгандыр карыя?" деп сурады. "Кайтып калды" деп чал дагы жооп берди, эч кабарсыз. Бир кезде жигит капалуу кирди да казынын мөөрүн берип: "Мөөрдү терекке кадап койсо да сиздин алдыңызга келе турган эмес" деди. "Келди, капкачан келип кетти" деп казы жылмайды. "Качан?" деген чал чочуп кетти. "Келсе мен көрбөйт белем?" Казы чалга тигилип туруп жай гана айтты: "Мен сизден 3 суроо сурадым. Биринчисинде жете элек деп жооп бердиңиз. Экинчисинде жетип калды дедиңиз. Үчүнчүсүндө кайра тартып калгандыр деп жооп бердиңиз. Чынбы?" деп чалдан сурады. Чал үнсүз башын ийкеп жиберди. "Эгер ошол теректин жанынан бул жигиттен акча албаган болсоңуз, анда теректин кайсы жерде, ага жеткенче канча убакыт керек экенин, жигиттин терекке жетип кайра тартканын кантип билдиңиз?" Чал үнсөз жок шалдайып отурду. Күнөөсүн мойнуна алып казыдан жигиттен кечирим сурап, акчасын кайра кайтарып берген экен.